Мен Куланак айылына караштуу Абдылдар Албаев атындагы орто мектебинин 5-Б классынын окуучусу Ашкулова Сабина. Куланак айылынан кан майданга катышкан аталарыбыз: Дүйшеев Керимбек, Дүйшекеев Алымкул, Көчкүнбаев Шамшы, Суранчиев Үсөн, Жумалиев Койчуман, Дүйшөналиев Кыдыш жана башка көптөгөн аталарыбыз кан майданга катышкан. Алардын ичинен менин чоң таятам Жумалиев Койчуман, улуу ата мекендик согуштун ардагери, Нарын районунун ардактуу атуулу. Жумалиев Койчуман 1919-жылы Куланак айылында туулган. 1941-жылы 22 жаш курагында көптөгөн эр азаматтар сыяктуу эле алгачкылардан болуп кан майданга аттанган. 1942-жылдын декабрь айына чейин Алматыда аскердик даярдыктан өткөн. 1942-жылдын декабрь айында легендарлуу Панфилов дивизиясынын 118-ci гвардиялык жөө аскерлер полкунун катарында Москва алдындагы фронтто салгылашууга кирген. 1943-жылы согуш майданында сол жамбашына ок тийип, госпиталда дарыланып, кайрадан согуш саласына жиберилип, пулемотчу, кийин черек атчандар полкунун чалгынчылыкты аткарып, Венгрияны, Чехословакияны фашисттик баскынчылардан бошотууга катышкан. 1945-жылдын февраль айларында улуу жеңишке 3 ай калганда кайрадан оң бутуна осколка тийип катуу жарадар болгон. Улуу жеңишти Ташкентте госпиталда дарыланып жатканда тоскон. Жумалиев Койчуман улуу ата мекендик согуштун 2 топтогу майыбы болгонуна карабай, согуштан кийинки оор жылдары эл турмушунун оңолушуна, колхоз-совхоздун бутунун турушуна салымын кошуп, бүтүндөй өмүрүн арнады. Көп жылдары Чарбада кампачы жана Куланак айылындагы кесиптик окуу жайында эсепчи болуп иштеп, эмгектин да ардагери аталды. Кан майданда душмандар менен кармашып, жеңишти алып келгенге салым коштуңуз, набаттуу сүйлөп аксакал болуп кадырлуу улуу жеңиштин 70 жылын тостуңуз. Согуштан кийин Чарбада иштеп талыкпай, эл жер үчүн эмгек кылып келдиңиз. Үй бүлөдө 2 кыз 4 уул өстүрүп, татыктуу таалим-тарбияны бердиңиз. Жумалиев Койчуман таятам 2015-жылы улуу жеңиштин 70 жылдык майрамына катышып, ошол жылдын 26 майында 96 жаш курагында дүйнөдөн